Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Чүй областына караштуу Ысык Ата районунда жайгашкан Акылбек Турсуналиев атындагы номер 2 орто мектептин жалпы мугалимдер жамааты менен жана ошондой эле жаштар менен бүгүнкү сиздер менен биз негизги талкуулап турган тема жаштардын адеби деген темада сүйлөшөбүз. Сиздерге маалым болгондой, азыркы биздин Кыргызстаныбызда ушул жаштардын адеби өтө төмөн түшүп кетти деген биздин ата-энелер жана ошондой эле мугалимдер жамааты ушуну тегерегинде сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар жана ошондой эле биздин бүгүнкү темага себепчи болуп болгон эже агайларды тааныштырып өтсөм. Акылбек Турсуналиев атындагы номер 2 орто мектептин мүдүрүнүн орун басары Салкын Ибраим эжебиз. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле кыргыз тилчи мугалим Айна Берикбай эжебиз. Кош келдиңиздер. Коомдук ишмер, дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Чотонов. Кош келдиңиздер. Кудабаева Шайыр эжебиз. Кош келдиңиздер. Урматтуу эже агайлар, анда бүгүнкү темабызга ушул сиздерден баштасак, мынакей баягы азыр 21-кылымда ааламдашуу, буга эми бир нече себептер бар. Интернет күнөөлүү деп келебиз, кээде ушул ата-эненин тарбиясы жоктугунан, кээде ушул баягы жаштардын өзүнөн деп, мына кече дагы ушул 38 мектептин коросуна спорт интернаттын мектеп балдары келип, 80ге ашык балдар келип, ошол жерде мугалимдер менен жана ошондой эле чыр-чатак болуп, алдагы элдин оозунда. Анда сөз сиздерде. Азыркы балдардын адеп акылы өтө начар болуп баратат. Барган сайын ээн баш болуп, тил албай же окубай, бүт баары эле оюн, биология эмес сүйология, кечке чейин ушу жигит издөө же кыз тандоо ушундай болуп барат да. Мына мушташ, рекет, атанын тилин албайт, атага жардам бербейт, атаны коркутат, энени коркутат, азыл өлөм деп. Азыл өлгөн да бар. Мага мини юбка алып бербейсиң деп, мага сотка алып бербейсиң деп. Мына ушундай адеп өтө төмөн болуп барат да барган сайын. Анан келечекте булар кандай киши болот, мен ушу күмөндүүмүн да. Сиз айткандай, ушул Токтогулда 4 бала азынып өлдү, ушул Бишкекте дагы, Ошто, Таласта бул цифралар барган сайын көп болуп баратат. Илгери ушул баягы балдарды тарбиялаганда ушул эти меники, сөөгү сеники деген бизде мындай баягы илгерки педагогикада бар. Анан азыркы жаштардын оюн угуп көрсөк, балким бүгүнкү биздин темабызга балким жаштарыбыздын адеп ахлагы кандай, жаштардын өзүнөн уксак. Жаштар номер 2 орто мектептин жаштары, Кудай буйруса, мынакей эми бул баягы Кыргызстандын деңгээлинде сүйлөшөлү, бул эле мектеп эмес, жалпы мынакей силер билген досторуңар, ошол бирөөдүн досу, бирөөдүн жакыны, өзгөчө азыр мынакей социалдык сеттерде дагы таанышып жүргөн биздин досторубуз мындай өтө кээде адеп ахлагы жакшы, кээде тилекке каршы, ошонун карама каршы жагы да. Мен ушу мына өзгөчө кыздар да жигит талашып, кечке чейин жигит издеп, ушундай эле жүрү да. Жигит талашып урушкан кыздар да бар деп ойлойсузбу? Мына интернетте толтура. Ошо кыздар жигит талашып калды. Жанагы илгерки акындар айткан, кыялар, кыргый талга уялар, такыясын колго алып, кыз жигитти кубалар деген. Ошондой болуп калды. Мектепте окубай эле, ушу кечке чейин эмесин ичинде отура, телефондун ичинде отура жигиттер, ошо кат жазып жүрү да, окубай эле. Биологиянын ордуна сүйология. Кыздардын оюн уксак, ушул ойго кошуласыздар, мен кошула албайм. Балким биздин эми агайдын айтканы туурабы же туура эмеспи? Мен эми толук кандуу кошула албайм да. Жо, азыркы кезде деген ар бир ата-эне өзүнүн баласына татыктуу тарбия берейин деп ойлойт да. Анан кийин ал бала болсо өзүнүн психологиясынан, айлана чөйрөсүнөн жана досторунан да зависит этет да. Анын кылып аткан иши жана сиз айтып кетпедиңизби? Муну өлөм, анан мага алып бербесең минтем депчи. Ал болсо анын ата-энесинин берген тарбиясы эмес. Ал баланын психологиясы, өзүнүн ою ушинтип коркутсам болобу, мага алып беришет деген ойлор болот да.
Азыр агайдын сөзү болуп атпайбы? Ушул баягы жигиттерди кыздар кубалайт деп атат да. Сени кубалагаңыздар барбы, жокпу? Жок, мен багышман андай өтө элек. Анан кийин Башка азыркы досторуңду Сени кубалагандар. талашабы? Билбейт Бир нече деп. кыз талашабы сени? Иә. Бир нече кыз сени талашабы? Жок, анда алмага белгисиз, бирок азыркы жашоодо мындай кыздар, балдар талашып мушташкан дегенди биздин школа мектепте боло элек да, анан кийин мен андай дуга элекмин. Бизде болсо мындай кыздар көп деле мушташпайт, балдар болсо мушташат, эми ал балдар да. Кыздар талашып, Жок, эми кыздарды талашы мүмкүн, анан ар кандай нерселер болот да. Эми балдар деген балдар, алар мушташат, мындай кайра достошот. Жок, ошо мушташкан себеби эмнеде? Кыз талашып мушташабы же китеп талашып мушташабы, кандай? Азыркы жашоодо китеп талашып мушташкан деген дуга элекмин, бирок мындай көбүнчөсү кыз талашып, анан рекет изинде мушташат да балдар. Рекет изинден, налог салмак, жана Мен досым айтып кетти го, Бакай мисалы неме деп баягы мага мини юбка алып бербейсиң деп басын өлөм деген ал ата энесинен зависит да. Мисалы ата энеси слишком эрке кылып өстүрсө, ал ошондой ата энесине эле таянып мен эрке кылып өстүргөн аначы. Анан кийин мага моуну алып бербесең мен өлөм деп ата энеси аны кайра эле пөпөлөп алып берем дебей моуну катуу кармап бекем кармап отургузуп койсо ал антпейт да. демек ата эненин өзүнөн. Ата эненин өзүнөн да ал эрке кылып кичинекейинен эрке кылбай өстүрсө, мисалы кичине катуу кармап ал антип өспөйт да. Анын жаш кезинен бекем кармап өстүрүш керек ошон үчүн. Сиздердин мектебиңерде ошо эрке кыздар балдар көппү же тескерисинчеби, кандай? Анын толук билбейт экенмин, бирок досторум көп эле эрке эмес. Мондай жакшы эле бар. Эркелер жок же бар? Эркелер азыраак да эми. Азыр канча пайыз болушу мүмкүн? 30% болот. 30. Кыздардын оюнуна калабыз. Жакшы, баракелде. Саламатсыздарбы, урматтуу агай, эже агайлар жана ушул залда отурган окуучулар. Сиздердин алдыңызда да айтып кеткен баардык сиздердин сөзүңүздөргө мен чынында эле кошулам. Азыркы заманда, азыр 21-кылымда жашап жаткандыктан биздин тарбиябыз балким сиздердин көз карашыңыздарда азыркы жаштардын тарбиясы балким терс жакка кетип жаткандыр. Анын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Эми биринчи себептери балким биз эми европалыктын стилдерин жана ошондой эле жаңы муундагы келаткан ошо жаш кандайдыр мындай кандайча айтсам жаш эми бизге мындай башка мындай сайт жакын жашка бир сайттардын ааламдашпай. Анан эми экинчиси бул эми ата эненин дагы мындай таасир этиши мүмкүн. Себеби азыркы жаштар, окуучулар көбүнчө ата энесинин, тагаларынын, эжелеринин үйүндө окуп жашап келишет. Анан ата энелер көбүнчө чет өлкөдө иштеп, ошо тыйын тыпыр таап жүрүшөт да. Анан азыркы жаштарга эми мындай бузулуп жатат же бузулуп кетти деп эми толук айта албайм. Балким эми бир 100%дын эми бир 50% бузулушу мүмкүн, бирок эми тең айта албайм мен. Бул кыз мындай же бузулуп кетти, же эркектен күнөөлүү же кыздан күнөөлүү деп. Азыр агай айтпады, ошол кыздар эркектерди кубалап атат дейт да, ушул туурабы, туура эмеспи? Чынында бир туура эле. Мурун мындай Эмне себептен кубалайт алар? Кыз кишиби? Эми кандай десем азыр айтып кетейин да, мындай мурун эки бала кыз талашыптыр дегенди укчубуз да, эми азыркы убакта эми эки кыз бир баланы талашыптыр деген көп маалыматтар келип түшүп атат да. Демек балдар аз же кандай? Балким балдар азынандай же кыздардын азыркы муунда кыздардын ушундай болуп жатабы билбейм. Эми билбейм, эми кыздар деле талашып урушат, балдар деле талашып урушат деп ойлойм. Менин суроом бар да, ата энелер татыктуу тарбия бере алабы азыркы ата энелер? Ата энелер татыктуу тарбия бере алат, берип эле келатат жана берип эле берет мындан кийин дагы. Анан азыркы берип эле жаткан, бирок бала өзүнөн дагы таасир этиши мүмкүн. Анда силер көкмөрексиңер, мына жакшы тарбия берип атса, мугалимдер жакшыраак тарбия берип атат, ата энелер жакшы тарбия берет, анан балдар чото не тосуңар да, Жок, ата энебиз тарбия берип атат. Анан кийин биздин экинчи эне атабыз мынакей мугалимдер бизге татыктуу тарбия талим берип келатат, билимдерин берип келатат. Бирок биз мектептен сырткары же башка жактан балким интернет аркылуу же башка бир коомдон жаман таасир алышыбыз мүмкүн. Салкын эже, мисалы азыр мына кээ бир ата энелер бар да, азыркы биздин кызыбыз айткандай, ошол биздин мугалимдер ошол баягы талим тарбия бериш керек 5-6 саат. Эми сиздердин колуңуздарда ошондой эле да. Анан баягы ушул
мүдүрдүн орун басары, ошол тарбия иштери боюнча орун басар катарында сиз кандай сөздү айтат элеңиз? Мындай комплекстүү тарбия азыр берилип атабы же ушул жагын акча атасыздарбы? Сиздерге мисалы окуу куралдары жетиштүүбү? Азыркы баягы сиздердин убагыңыздарда башкача окугансыздар. Азыр бул кыздар айткандай, булар техника менен өсүп атат. Кандай туура эле мындай тил табышуу барбы же аксак? Менин оюмча балдар менен мугалимдердин ортосунда тил табышы бар. Китептерибиз 90-95%ке чейин жетиштүү эле. Анан ата энелер жагынан тарбия десеңер, балким кээ бир учурда биз байкайбыз да, балдарды мектепке эртең менен кийинтип жибергенден кийин ушул толук тарбияны мектептен алып келет деген ой менен андан ары карай ата эне тарабынан контроль болбой калат. Мисалы үчүн биз аны каяктан көрөбүз? Баласы бүгүн 6 саат сабакта толук отурдубу? Же болбосо жуманын аягы бүттү, күндөлүктөрдөн текшерип кол коюп балары алдыбы албадыбы деген ошол учурдан байкап калабыз да. Баягы мектепке жибергенден кийин эле мектептен тарбия алып келет деп күтүп отурган. Бирок мен оюмча ойлойм да, ата эне дагы өзү да контролдоп баласын жакшы тарбия алышына аракет кылыш керек да. Ошо айрым мектептерге барсак, ошо мугалимдер мисалы арызданып калат да, ошол ата энелердин чогулушу болуп чакырсак келбейт, баягы карашпайт, күндөлүгүн карашпайт депчи. Анан ошондон баягы терс балдар мындай өзүнүн билгенин жасап атат деген маселе келип чыгат да. Баягы адеби дагы адеп ахлагы да жок. Анан баягы биз жакшы болсун, кечикпе деп келсек, урушат. Анан кээ бир ата энелер келип туруп ошолорго кайра болушат дейт. Ушул пикир кандай, туурабы, туура эмеспи? Өзүмдүн оюмду айтайын, мен Сейилдин оюна кошулам. Анткени ата энелердин көбү нан таап, бала чакасына кийим табыш үчүн алыска кетип атышат. Чоң эне чоң атасынын колунда калып атат. Ал эми ата энеси бул жерде иштеген балдар тартиптүү жакшынакай кийинип, улам бир жаңы нерсе алса, бала ыйлайт чоң энесине, ата энесине. Мен иштекем калат, ата энем жок болсо, эл катары кийинип келе, эл катары ичинип келе дейт. Анан аны айтат, Россияда иштегендер ата энеси болгон акчаны очойто салат. Биякта иштеген орточо кызматчынын балдарына караганда алар жакшы кийинет. Коммерсанттын балдары, чет өлкөдө иштегендердин. Эл болсо мобильный телефон, алар болсо килтеген планшеттерди алат. Анан аябай катуу кийинишет, аны көрүп тиги балдар арданат. Анан ата энеси начарыраак акча таап, мисалы үчүн мугалимдердин балдары начар эле орто кийинет, орто эле алат, кичинекей мобильный телефон алат. Ага караганда чоң эне чоң атасынын колундагы коммерсанттын балдары аябай жакшынакай кийинет, бутундагы 4 000 сомдук бут кийим, колунда планшет 15-20 миңдик. Аны көрөт тиги бала атаандашат. Ата энеси айтат, сенге киртең тогузутам, үйгө деген таш көмүр алыш керек, үйгө деген отун алыш керек. Момундай бөлүнүү, жакшынакай окуу, жакшынакай кийин окуйсуң десе, мен эле жакшынакай окусам деле эчтеке алып бербейсиң деп, мына ошондон чыгып. Экинчиден, акчасы көп балдары, баягы коммерсанттын балдары айтат, окуй мен алыс жүрсөм, балам элден кем болбосун, элден артыгыраак болсун, акчаны салып берет. Аны көргөн балдар ага тандашат, акчасын тартып алыш үчүн тигини кыйнайт, күнүгө кыйнайт, акчасын алат, планшетин алат, мына анан асылуу башталат. Экинчи, ата эне үйдөн баланы тарбиялабайт. Ата эне баланы 4 жаштан, 3 жаштан баштап тарбиялап, өзүнүн нугуна алып келиш керек да. Жок, бул бала чоңойгондо акыл кирет, кой отур, чоңойсун акыл кирет. Ал уже акыл кирбейт, уже ата энесинин мойнуна минип калат. 2-3 жаштан баштап өзүнүн нугуна карата ата эне жакшы тарбиялаш керек. Анан детсадка берип тарбиялаш керек. Анан мугалимдерге бериш керек. Мен мисалы ушул мектепте иштегениме 40 жыл болот. 40 жыл болгону мен бир класска кирсем, 45 мүнөт мага сабак убакыт берет. Ошону ашып кетсе 3 мүнөт жанакы уюштуруунуз кетет. Калган мен сабак өтүшүм керек. Ары бир сурашым керек, тапшырма беришим керек, кайталашым керек. Аны мен кайсы малда тарбия берем? Мен 3 мүнөт тарбия берем балага. Андан кийин класска ошондой. Жетишсиз. Класс жетекчи бир жумада 1 саат сабак берет, 45 мүнөт. Ошол 45 мүнөттө ар бир балага 1-2 мүнөттү кетирет. Эсептейле. 25 бала болсо каяктагы тарбия? Мугалимдердин дагы эмгегине карабайт. Ошон үчүн тарбия саатын көбүрөөк кылып, класс жетекчи көбүрөөк төлөп, саатын азыраак бериш керек. Эгер тарбия деп өкмөт бизге ошондой кылса, тарбия. Мугалим каякта бир 6 күн окутканын 45 мүнөт тарбия берсе. Демек ушул тарбия саатында убакыт аз. Убакыт аз. Жана эч кандай коомдон, эч кандай ата энеден жардам жок. Балдардын күчү менен гана мектеп кармалып турат. Акыл өстүү ата эненин балдары, активдүү балдар менен. Жакшы. Кыргызда жакшы сөз бар да, жанагы орун жашырсаң өлүм ашкер болот дейт. Демек ушул бай алдын ала, баягы жакшы тарбиялык сааттарды өстөк деген маселе эже. Анда Бул Сейилдин айтканына мен кошулам. Жана ар кандай сайттар болот атпайбы, жанагы аламдашы болуп. Мына ошол экинден көбүнчөсү балдардын психологиясына көбүрөөк таасирин тийгизет экен да.
көбүрөөк экен. Муну өзүбүз деле байкап атпайбызбы? Эгерде мисалы үчүн чоң киши деле бир 2 күн кечке чейин ошо интернетте отуруп көрчү, экинчи күн ал сен ошол тамеки тарткан кишидей, кадимки жана эме бир нерсе эме колдонгон кишидей ошо интернетке отуруп ар кандай сайттарды карап эме болуп каласың да, такыр башкача болуп каласың да. Ошон үчүн ошо жаш балдарда ошо интернеттештирүү, ааламдаштыруу деген бул негизинен эле туура эмес нерсе экен да. Баягы мурдагы коомдун плюсу да бар болчу, анан кийин айтып атабыз, минусун көбүрөөк айтып атабыз да. Бирок плюсу мындай эмне деле, ошол окуучулар мектептеги окуу куралдары менен чектелип, ар кандай көркөм адабият чыгармаларды окушчу эле. Азыр болсо жалаң интернет, мына ошондон дагы тарбиялары мындай эметилип атат деп ойлойм да, мындай кандай десем, калыптана албайт да. Анын үстүнө вот Сейил туура айтты, жанагы бизде ички миграция деген бар, анан тышкы миграция деген бар. Көбүнчөсү эн аталар чет өлкөлөрдө, көптөр мисалы үчүн бир жерден келет дагы, нарынан келет, же тияктан келет, же Кочкордон келет, бу жерге келишет дагы жайында, жазында иштешет, же болбосо дагы утурумдук жумуштарды иштейт дагы, балдар көбүнчөсүн окуулардан, сабактардан үзгүлтүк болуп калат. Мына ушул нерсе дагы окуучуларга аябай көп да, себеби булардын эмесинде баягы мойнунда. Бизде мисалы үчүн мурунку убакта биздин негизги максатыбыз окуу болчу. Мектепке барып билим алып келип, кийин бир ушу коомго бир татыктуу адам болуш керек эле. Азыркы окуучулардын оюнда эмне? Эртеңки күндө кантем? Жаз келди, мен талаага чыгышым керек, акча табышым керек. Күз келди, мен талаага чыгышым керек, ошол эгерде эн атасы айдаган жерди мен жыйнап алышым керек, кышында курсагым того туруш керек деген дагы буларда баягы мындай финансылык вопростор бар да, негизги маселе да. Ошон үчүн буга коом да күнөөлүү. Бир четичи. Айлана чөйрө да күнөөлүү. Анан дагы айтам, ушу эн аталар да көбүрөөк эметет. Себеби эн аталар эмне кылат? Аларды делечи, аларды деле күнөө албайм. Себеби ал баласын багыш керек. Себеби мурдагыдай жумуш менен камсыз болгон эн аталар аз. Айрыкча биздин айылда бүт бартең ошо өзүнүн баягы эли баягы көчөгө полёго чыгып тапкан акчасы менен, же болбосо өзүнүн баягы талаага айдаган анча мынча үлүш жери менен гана балдарын багышат да, кармаган майда жандыктар менен. Атак жумуштары жок. Мына ушул да күнөөлүү балдаргачы. Жакшанда жаштардын оюн уксак. Азыр бул жерде деген ата-энени дагы мугалимди дагы күнөөлөгөндөн абызбыз. Анткени үйдөн ата-эне ар бир тамакка отурган сайын же биз ар бир көзүбүздү жумуп уктаганга чейин, эртең менен ойгонгонго чейин ата-энебиз бизге жакшы бол деп тарбиясын гана берет. Ал гана эмес, мугалимдер биздин экинчи ата-энебиз болуп школго келгенде, мектеп босогосун аттагандан ошо мектеп үйгө чейин жеткичекти. Ошолордун айткан сөз бир гана ата-энесинен дагы өтүп тарбия беришет. Бирок ар бир адам ошентип өзүнүн деген мугалимдердин жана ата-энесинин айткан сөзүн, ар бир сөзүн баамдап биле алышы керек. Диги бөлөктөр сотка көтөрүп жүрөт, бөлөктөр дигинтип жүрөт деп ата-энесине муунуп өлөм деп коркуткандан мурун ал биринчи өзүнүн ойлонуш керек да. Сүйлөйт десе эле сүйлөп айта бербей, мен эмне деп сүйлөгөн жатам, ушул сөз ата-энеме кандай тиет? Макул коомдогу балдар дигиндей алып жүрсүн өзүн. Кымбат телефон көтөрсүн, мини юбкаларды кийсин. Бирок мен ата-энемди ошентип кыйнабаймынбы, ата-энеме ушул туура болобу деп ойлонуш керек деп ойлойм. Ар бир жаштын бул өзүнөн. Мисалы сенин подружкаларың чоң телефон алып атат, мини юбкаларды кийип атат, анан сага алып бербей атат. Анан сен кантесиң? Ар бир менин подружкаларым ошондой көтөрүп жүргөн күндө дагы мен өзүм ойлонушум керек. Мен алардын жашоосу менен менин жашоом чечилбейт. Балким алардын үй бүлөлүк шарты бөлөктүр. Балким алардын жашоо шарты жакшыдыр. Бирок мен аларга тең келердин мурда мен өзүмдүн ата-энеме, өзүмдүн жашоо шартыма боло турган нерселерге караш керек. Кымбат телефон, чоң телефон көтөргөн алар күндө дагы мен ошол телефондун пайдасына карашым керек. Ал мага канчалык оң таасирин тийгизет. Сени басынтпайбы булар? Жок, ал антип басынтпайт. Телефон жок деп. Андай телефон, андай мини юбка менен басынтуулар токтогон деп ойлойм. Бирок биздин мектепте андай жок. Жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай кенен жана терең ойлонгон биздин улан кыздарыбыз бар, анда жаштар өтө көп келгиле. Азыркы кезде болсо демократия болуп атпайбы? Азыр эгерде ошентип басынта турган болсо, ал өзүнүн мындай орусча айта берейин, правасын айтат да. Сен эмне алдындай көтөрүп жүрсөң, мен да ошондой көтөрүшүм керек бекеми депчи. Анан кийин мына Майя Бапеновна айтты, азыр бизде болсо жанагындай айыл чарба иштеринен эметебиз деп. Илгери болсо колхоздун убагында мектептерди токтотуп, ошо тала айдалып, тала бүткөн кезде токтотуп туруп, анан кийин бардыгын алып барчу. Азыркы кезде андай эмес. Азыр болсо мына мисалы менин талам бар болсо, мен айтам, мен талам болуп атат. Ушунча бир 3 күнгө суранып кетем дагы, анан барып ошону бүтүрүп алам.
Илгери болсо баардыгы чоого барып колхоздуку деп баарын иштетип мектепти токтотуп коюшчу. Азыркы кезде андай эмес. Сен атың ким? Бакай. Бакай, мисалы ушул азыр биздин темабыз бүгүнкү жаштардын адеп аклагы болуп атпайбы? Анан ушул биздин азыркы жаш кыздар дагы ушул чоң телефон көтөргөн жигиттерди, же болбосо мындай чачы узун балдарды жакшы көрөбү? Сиз менин чачыма карап туруп айттыңар окшойт. Аны билбе, кыздардын өзүнүн мнениясын сурап көрүлө. Азыр чоң телефон көтөрөт десе эле, чоң телефон деле көзгө зыяны бар, көздүн майы деле түгөнөт. Анданчы жана интернетке кириш үчүн, оюн ойнош үчүн аны алган эмне кереги бар? Андан көрө ата-энеси менен байланышып, каякта жүрөсүң деп мындай сураш үчүн алып берет да ата-энеси. Мен суроомда сен чачыңды алып сал десе, азып өлбөйсүңбү? Жок, мен антип асынып өлбөйм. Бул мен өзүм барып кырктыргам. Ага ата-эне каршы болгон эмес. Азыркы кезде болсо мода ар кандай нерселер бар. Көптөгөн нерселер бар азыр. Алып сал десечи, ал да модаң мага жакпай атат. Атаң айтсачы. Жок, ал менин мындай ишимде алып саламбы, албаймбы, же ысый кылып алып саламбы? Атаң сенин менен иши жок, Атаң сенин менен иши жок. Атаң мисачы, мен сенен уялатам балам. Элдин баары мына балаң кечимпе болуп атыр деп атат. Мен уялатам, алып сал десем эмне кыласың? Эгерде ата-эне мага ошентип айтса, мен алганга туура келет, туура. Ал ата-энем мага эмне десе, эмне деп айтса, ошонун баарын кылганга мен укуктуумун. Анткени мен кылышым керек да, милдеттүүмүн да. Сенин укугуң тебеленген жокпу ошондо? Жок, менин укугум тебеленген жок. Мен милдеттүүмүн, ата-энем эмне деп айтса. Жакшы, Азамат. Мен азыр эле айтып кеттим го, мисалы ата-энеге келип мага планшет же мини юбка алып бер деп өзүчө ар бир бала мисалы 8 класс же 9 класс келгенде өзү иштеп, өзү аракет кылып, ал өзү алыш керек да, ал чоңойбоду уже. Даже үй бүлөсүн бакканга милдеттүү уже 8 класстардан баштап элечи. Анин берки если мини юбка же чоң сот көтөрсө, ал өзү иштеп алды да, мүмкүн аны сындап керек эмес да. Бул не мини юбка, ал өзүнүн акчасы жеткен ал да. Силер эмнеге өзүңөрдүн акчаңарды өзүңөр эле колдоносуңар? Жок, биз өзүбүз атаңарга бербейсиңерби? Эмнеге? Жок, иштеп келдик. Мына сен иштеп келип туруп атаңа беришиңер да, жардам беришиңер. Ооба, үй бүлөбүзгө. Эмне планшет алып аласыңар? Үй бүлөбүзгө беребиз. Ата-энебиз да биз түшүнүп айтат да, сен да кийин балам дегенсипчи. Кийин сен да иштеп келиң, бул сенин да немең бар деп. Мисалы үй бүлөбүзгө 70% берип, өзүбүзгө 30% кийим кылып сотко алып алсак болот да. Туура эле маселе да, туура. Көз таап келип аткандай, жакшы. Саламатсызбы, урматтуу агай жана эжелер. Сиз айтып кеттиңиз, кыздар балдар талашып жүрөт деп. Макул, кыздар балдар талашып жүрөт. Ошо арасынан да ар бир кыз өзүнөн да ата-энеден эмес, жана өзүнөн да ойлойм, кызды сандыкка катсы деле бузулуп кетет. Ал өзүнөн бузулгусу келсечи, анан ата-эненин күнөөлөгөнүндөй ата-эне макул, силер ыймандуу бол, ушинтип жакшы оку деп айтат, бирок ошо кыз өзү ошону укпаса, анда кыздын өзүнөн дейм да, анан балдарды мисалы бабник деп айтышпайбы азыркыларчы. Ошо балдарды бабник кылган ошо кыздар өзүлөр деп ойлойм да. Анткени бабник кылып ошо өзүлөр балдарга алданып кетип, балдар ошону мындай билип алышып, мындай кыздардын ушу жеңил жүргөн ушундай эме экенин билип алышып, анан ошого мындай кандай десем, мисалы мен эмеде мектепте жигиттер менен жүргөнгө болобу? Болбойт. Мектептин ушу мына окуп жүргөн 10 класста, 11 класста болобу? Жигит менен жүрүп, ушу үй бүлө курган ал өз убагында да. Азыр биз мектептен мындай көбүнчөсү билбейм, эми жигит менен жүрбөйт деле болуш керек, бирок эми аны бир чоңойгондо өзүбүз мындай ошо сүйүү дегенди. Мына талашып атпайбы? Жигит талашып атат. Жигит менен жүргөнгө болобу? Өзү негизи. Жигит менен жүргөнгө ар бир ойдун башка, бирок мен ойлойм болбойт деп. Одноклассниктер жүрсө болсо керек, Ана азыр жигиттер айтпады, мына азыр кыздар 21-кылымдын кыздары ушул чач узун жигиттер жакшы көрөбү же кыскасын жакшы көрөбү? Ал азыркы балдар мисалы өзүлөр да, мисалы кыздарга жагынгысы келет, өзүлөр чачын күжүмпө окшоп монтип, өзүлөр монтип жазаны болуп, ал кыздар кээбиркилер жакшы көрөт, анан кээбиркилер жаман көрөт. Мисалы мен жаман көрөм андайлардычы. Өзүлөрүнө жарашса бир жөн эле капкара болуп, капкара чачын монтип алса, булар мындай жаман көрүнөт да, баары делечи. Кызбы деп кетесиң. Ооба, эркек болгондон кийин эркектей эле жүрүш керек да, кыздар деп башын жакпай турбайбы да? Болбойт, жакпайт. Таптакыр. Ушундай экен, урматтуу эгерлер, жаштардын ою. Саламатсызбы айлар, мен интернеттин пайдасын айтып кетейин дейм. Интернетте мисалы жаман жактагы киресиң дейт Однокласниктен. Однокласниктен бар деле ата-энең менен алыста жүргөн туугандарың менен сүйлөшөсүң деп ойлойм. Анан эжелер да реферат бергенде биз интернеттен карап табабыз да, мындай китептер жок болсочу. Адептүү алып аласыңар, мындай. Тезирээк, батыраак, Жакшы.
бул жерде биздин өзүбүздүн адеп боюнча ата энени да мугалимдерди да күнөөлөгөнгө болбойт. Анткени бул ар бир адамдын ар бир өз кыялы, ар биринин өздөрүнөн зависит этет. Мисалы үчүн байлар менен кедейлерди салыштырып келгенде эле байлардын балдарында шустурлак кетти. Анткени алардын ата энелери бай, анан акчам бар деп мынтип өздөрүн көтөрүп, мындай өздөрүн аябай көтөртүп жүрүшөт да. А бай адам көтөргөнгө болбойт да. Ар бир 5 кол тең эмес дегенде ар бир адам өзүнүн адамдын укуктары бирдей. Байбы, кедейби же кембагал бар адамдардын укуктары бирдей болуш керек. Бирок биздин адамдар байларды жакшы көрөт го. Байларды жакшы. Бүт байлардын бәрин шайлады азыр. Бүт баары байлар болду шайланганда. Байлар болду, ошо. Элдер жакшы көрөт. Кедей кембагалды ошо акча менен сатып алышпайбы? Булчукты баары акча барын чечип атпайбы? Жана жаштардын да эме болгон мындай НИТО жакта жүргөндөрдүн да акча чечет. Кээ бирлерин чечпеген үчүн мындай туура эмес жолдорго барган себептерди акча түрткү кылат да көбүнчө. НИТО жакта ошо кайсыларды айтасың? Бир экөөсүн айтчы. Айтпайм. Урушабы? Жок, урушпайт эле. Балдар баягы НИТО жакка барганда кыздар көбүнчө өздөрүнүн жаман жакка жол алып барышат да. Мындай кээ бирки балдар болсо атын байлардын балдары көбүнчө көпкөндүнөн наша же ушундай бир нерселер сайнышат. А кедей кембагалдар болсо неге мен андан кеммин, неге менин атем андай эмес деп өзүнүн басынтат. Бирок ошол басынткан себебине да кыздарды же балдарды туура эмес жолго алып барып атат да. Жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар. Менин оюмча ар бир адамдын жакшы же жаман болушу бул адамдын өзүнүн зээнинен деп ойлойм. 5 кол тең эмес. Кээ бир адамдар жакшы болот, кээ бир адамдар жаман болот. Ал анын өзүнүн оюнда, өзүнүн зээнинде болот. Ошондой эле мындай, бирок тарбия бергенге бул ар кандай факторлор мындай таасир берет да. Биринчиден бул өзүнүн үй бүлөсү, ата энеси болуп салат. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошо балапан учканда ошону кылат да. Эгерде мисалы азыркы убакта мындай жашоо турмушка байланыштуу көпчүлүк ата энелер биякта жумуш таба албаганын себебинен чет өлкөлөргө кетишүүдө да. Алыста болгондуктан азыркы жаштар ата энесинин, тайатасынын, бир туугандарынын, аталаш туугандарынын үйүндө жашашууда. Алар болсо баары бир мындай өзүнүкү болбогондон кийин мындай сый мамиледе эле мындай сыртынан эле карап жүрө алышат да. Бирок ата энесиндей тарбия бере албайт. Ошондой эле бул мугалимдер дейсиздер, мугалимдер болсо 45 мүнөттүн ичинде бизге билим бергенге эле гана жетише алат. Тарбия сааты болсо бир эле гана, бир жумада бир жолу болот. Ошондуктан 45 мүнөттүн ичинде 30 балага мугалим жетише албайт. Баары бир канчалык ылдамдуу демек. Ушул тарбия сааты деп атпайсыңбы? Тарбия саатында мугалимдердин эмнени каалайт элеңер? Силер кандай сааттарды өтсө, кандай мындай силер менен же слайд-шоу менен өтүп берсеби, мындай заманбап, же болбосо кандай мындай жаштардын ою кандай? Ушул тарбия саат деген эмнени уккуңар, эмнени көргүңөр келет? Мисалы тарбия саатында бизге ар бир жумада ар кайсы темаларда тарбия сааттар өтүлөт. Мисалы коррупция, там рекетчилик, боорукерлик, адептүүлүк деген ар кандай темалар болот да. Бизге мисалы биздин эже мындай жакшы эле тарбия саатын өтөт. Жакшы сабак өтөт. Сен айтпадың мына уядан учканды көрөсүз. Атаңардын баары учуп кетти тияка, Россияга. Силерде артынан кетип каласыңарбы Россияга? Бул жашоо турмуштун жарма турмушка байланыштуу болуп саналат да. Эгерде кандай жашоо турмуш, бу жерде 100 000 дуңган көчпөй эле жашашат бу жерде баары. Алар деле Кытайдан көчүп келди да. Качып кетет алар. Алар деле Кытайдан көчүп келишкен. Алар деле башка жерден Кыргызстанга көчүп келишкен. Дуңгандардын түпкү теги кыргыз эмес, баары бир. Кыргыз жеринде эмес, алар Кытайдан келишкен. Кытайдан качып келген. Алар эми кайра Кытайга көчүп кетпейби? Эмне көчүп кетпейт? Ошо жашоо турмушка байланыштуу Кытайларга батпай калган үчүн кыргыздардын жерлерине иштешип атышат да. Жок эми ар бир жашоо турмушка деп балдар туура айтып атат. Негизи дуңган менен салыштырганда ар бир улут өзүнүн жерин, өзүнүн элим дейт. Мен өзүм жекече эмем да, оюм. Кыргыз болгондон кийин биякта Россияда, Казакстанда тапкан акчаны бияктан тапса деле болот. Ар бир ата эне өзүнө балалуу болгондон кийин ар бир ата эненин милдети баласын окутуп, ошо баласын эметип чоңойтуп даражага жеткизип андан кийин бутуна тургузган. Андан кийин балдар ата энелерибиз Россияда таап атат. Макул жашоо турмушка жараша таап атышыптыр. А тапкандан кийин тиякта тапкан акча менен бияктагы баласынын тарбиясы жок, иманы жок. Кийин ошо тапкан акчасынын баары асманга учуп же жок болгондон кийин бала менен ата эненин ортосундагы мамилеси кандай болот? Бул дагы негизги маселе. Жакшы.
азыр мисалы силер билесиздер ушул бир мектепте ушул баягы окуучу бала кечигип келгендиктен ушул эмнеге кечигип келдиң деп эже агай тартипке салып бир аз урушуп койсо анан соттошту да, соттошуп кийин ошол эже айыпка түштү. Жана ошондой эле менин укугум тебеленди деп аларды НПОлор да колдоп беришти. Ушул маселе туурабы? Мисалы ушул биздин адепке жатабы, биздин маданиятка жатабы, биздин наркыбызга, салтыбызга жатабы? Илгерки эми мынакей азыркы 21-кылым деп атабыз. Эртең 22-кылым келсе деле ушул жаштардын келечеги кандай болот? Андай эжелер. Менин оюм биз эми союз учурунда тарбияланып калдык. Бизди мектепте мугалим урушуп, тургузуп койсо дагы үйгө келип айтсаң ата-эне урушчу. Азыр кандай? Сен эмне үчүн ошол мугалимди сыйлабайсың? Ал сага билим берип атат, тарбия берип атат. Мен бербеген тамганы таанытып, мен бербеген мисал маселени чыгартып, мен билбеген химияны окутат, мен билбеген чет тил окутат. Жөн оозуңда ошол эмнени айтса мугалим, ошону жасагының. Сен эч ким чапкан жок, урган жок дейт. Ал эми азыр болсо балдардын укугун тебелебегиле дейт. Биз балдар кечиксе эмне кечкин деп айтканга акыбыз жок. Анткени биз бир байкушпуз да мугалимдер. Сен эмне үчүн жазбасың, сен чык дечи болсоң, сразу ата-эне келет, бул каяктагы мугалим экен, эмне кылат экен сен? Бас сен момундай кылып кайра сотко берет. Бул туура эмес. Коомду күнөөлөгөн себеби мугалимдердин статусун көтөрдүк дейт. Мугалимдин акчасын көтөрдүк дейт. Мугалимдин акчасы алардын бир эле чеккен тамекисине да жетпейт, чынын айтканда. Биз аны акчасы үчүн иштеген жокпуз. Биз өмүр бою өзүбүздү арнаганбыз балдарга. Балдарыбыз жакшы болсун, келечегибиз жакшы болсун, Кыргызстан жакшы болсун деп. Анан ошон үчүн биз анын акчасына деле карабай көбөйтпөсө деле иштей бермекпиз. Каяка бармак эле иштейбиз балдарыбыз үчүн. Бул биздин келечек. Биздин тиге дивизия болуп атпайбы? Анан кийин мугалимдерге ошол коом эмне дейт? Мугалимдигин сүйлөгөн тапшырманы аткар, мектептин режимин аткар, мектептин тарбиясына көн, андан сыртка чыккандан өз укугуңду билдеш керек да. Мектептин ичинде тарбия тартип болуш керек. Мугалимди тебелеп турса. Канча деңгээлде болуп атат эже? Эч кандай мугалимдерге тарбия тартип берди, тарбия тартип катуураак сөз айтса мугалим күнөөлүү болот. Мугалимдердин эч кандай укугу жок бул жерде. Ошон үчүн балдарда тарбия жок, коомдо тарбия жок. Билим жакшы, билим жакшы. Ал сапаты жөн эле оозар кишилер сүйлөйт. Болбосо могу тиги депутаттар ким окутту? Мугалим окутту. Президент ким окутту? Мугалим окутту. Врачтын баарын окутту. Эми анын ичинен жана түрмөдөгү зектерди деле биз окуттук. Моюнга алабыз. Бирок ар кимдин өзүнүн коомго жараша орду бар экен. Ошонун баарын эмгекти акташ керек да. Мугалим деген өзүнүн өмүрүн, энергиясын, үйүнө бербеген милдетин баарын арнап атат. А бизге ошо жок дегени мугалимдин мектептин ичинде мугалимдин укугун колдошуна мен суранам. Кордобошун. Чоң рахмат. Биз урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, биздин убактыбыз өтө аз калды. 15 мүнөт убактыбыз калды. Эми жыйынтыктап берсек, мына бүгүнкү темабыз ушул жаштардын адеп аклагы деп атабыз. Эми ушул адеп аклагыбыз канткенде оңолобуз, канткенде Кыргыздын наркына келебиз. Ушул жаштарыбыз кээде айтат, ушул эже агайлар баягы туура эмес талим тарбия берип атат дейт. Кээде болсо бул жерден баягы тымпайып олтурбайбы? Анан могул биздин жарылып чыгып айтып аткан кыздарыбыздан да буларга да ыраазычылык билдиребиз, балдарыбыздан. Анткени булар баягы ушул коомго өзүнүн ой пикирин айтып атат. Силерден да башка жаштар талим тарбия алат деген ойдобуз. Анда жыйынтыктап да айтсак болот. Чоңдорго, депутаттарга, эже агайларга сунуштарыңар бүгүнкү балким силер дагы эмнени каалайт элеңер жаштар, ата-энелерге? Азыркы убакта биз мынакей ар бир мусулман, ар бир жаран эртең менен турганда ошо мен ойгондумбу деп ошого шүгүр этип, ошого туруп, ошо чай ичкенибизге туруп, ошо басып, жолдон өтүп мектепке келгенибизге шүгүр дешибиз керек да. Анан азыркы убакта жаштар менин укугум дегенди жакшы билебиз да. Менин укугум мындай деп укукту биринчи орунга коебуз дагы, анан укугубуздан мурда биз милдетибизди билбейбиз. Укук деп коебуз, анан укуктан мурда ошо эжелерге милдеттүүбүзбү? Аны эч ким ойлобойт да азыркы убакта. Анан азыркы убакта биз эжелерди күнөөлөгөнгө, эжелерге бизге татыктуу билим бербейт дегенге биз таптакыр акыбыз жок. Биз ошого шүгүр, чоң рахмат, ыраазыбыз силерге ушундай бизге талим тарбия берип, бизди ушундай бир даражага жеткирип, ушундай бизди бир өзүбүздүн кең сөз байлыгыбызды кеңейтип, ушинтип сүйлөтүп алдыңыздарда турабыз. Биз эч качан ата-энелерибизди, эч качан мугалимдерибизди биз күнөөлөбөйбүз, күнөөлөгөнгө да акыбыз жок. Бузулганын себеби бул ар бир адамдын, ар бир жарандын, ар бир мусулмандын өзүнүн жан дүйнөсүндө өзүнүн ички сезиминде. Бул балдардын азыркы учурдагы адептүүлүгү канчалык деңгээлде түшүп кеткенине биринчи кезекте коомубуз өзү күнөөлүү. Анткени элибиздин 70% ак жакыр абалда жашашат. Эгерде үй бүлөдө
акыбал начар абалда турса, каяктагы билимге болгон умтулуу, ата эненин милдети ошо баланы тамак менен башка жактагы каражаттар менен камсыздандыруу болуп атат дагы, бала менен ата эненин ортосунда чоң ажырым болуп атат. Анан мектепке таңып же болбосо ата энеге таңып койгон бул коомубуздагы туура эмес иш болуп атат. Эң эле биринчи өкмөтүбүз өзү баш болуп киришиши керек. Элдерди жумуш менен камсыздандырыш керек. Элдин акыбалы жакшырыш керек. Ошондо гана элдин курсагы тойгондо гана билим жөнүндө сөз болот. Ошондо гана элдин ден соолугу таза болот. Ошондо гана элдин аң сезими тазарат. Ошол деңгээл туура келгенде, төп келишкенде, ошондо бала менен ата эненин, мектеп менен ата эненин байланышы болот дагы, анан кийин балдардын сезими жогорулайт. Билими дагы жогорулайт. Биз мисалы бүттүк эле нерсе биринчи ата энеден көз каранды болот. Ата энеси кандай жакшы үйнөн кандай тарбияласа, баласы ошондо көчөлөргө чыгып коомчулукту оңдогонго да аракет кылат да. Мисалы ата энесинен бала кичинекей бала көргөнүн кылат дегендей эле, ата энеси кандай кылса, ошо бала ошондой кылганга аракет кылат. Ошо мисалы ысык кичинекей бала ысык чай, ысык нерсени папа деп мындай көрсөтсөң, ал кармабайт да. Эгерден кармаса кол күйүп калат. Ошондой эле бүт ата энелер бизде кандай тарбияласа, биз да ошо элибизге, ошо мугалимдерге ошондой сый көрсөтөбүз да. Биз кээ бир ошол жакшы тарбиялаган ата эне үй бүлөлөрдөн деле жамандар чыгып калып атат ал эмнеге? Экинчиден бул адамдын өзүнүн көз каранды болот да. Өзү ойлонор, иш кылар нерсе ойлонсо, бул эч кандай тоскоолдук болбойт да, эч кандай жаман адамдар чыкпайт. Бул коомчулукта бузат, мисалы достор бузушу мүмкүн, арасында бир кармай канча нерсени чиртет дегенде эле ошо досторду бузушу мүмкүн да. Менин суроомда, сен сага татыктуу тарбия бере алабы? Бүт бәрін үйрете алабы? Мисалы мына тамеки чекпе, жаман достор менен жүрбө, кыздар менен жүрбө деп үйрете алабы? Мен үйгө кайсы убакта барбайм, азыр 10 класс болуп калдым. Айтат, кечинде чыкпа, көчөгө көп балдарга кошулба, күндөлүк текшерет, как положено, сабак окуу дейт, урушат, сабагангачан барат да, мен бирок эчтеке дойм. Мындай ойлонуп көрсөм, бир ата энемге туура экен да, мен да балам ушундай тарбия бергим келет деген ойдомун да. Анан мындан да канча жыл мурда, урматтуу эже агайлар, урматтуу көрүүчүлөр, ошол билим берүү министрлигинен бизде ошол иман сабагы, адеп сабагы деген сабактар бар эле. Балким ошол убактагы менен азыркыны салыштырса, кээ биздин агартуучулар айтып атат, ошол убакта жакшы эле, ушул баягы тарбиябыз жакшы эле, азыр барган сайын жоголуп баратат деген да сөздөр, пикирлер бар. Балким бир мындай коомчулуктагы бир өзүнүн бир пикирлерин эже агайлар да азыр сиздерде ойлорду айтат деген ойдобуз, анда жаштардын оюна калабыз. Сиз агай айтасыз, кыздарды көбүнчө айтасыз да, кыздар денеси сатып жүрөт, кыздар ушундай жаман жактан айтасыз да. А эмне үчүн эркек балдар ушу чоңойгондон кийин ата энесин ушу карылар үйгө чыштап, ошо карабай, ичип, чейип кетип, ошо эркек балдардан деле бар да, анан кыздарда деле бар дечи, бирок ар бир адам бири-бирине окшош эмес да. Анан ошо силерден сурайын дедим, ошо эркек балдарда эмне үчүн анда ата энелерин тыштап кетип, ушинтип жаман жолго кээ биркилер кетип калып атышат? Ошол бир эле кыздарга айтпайлычы. Жооп берип коесуз, Мен балдарды силер жакшысыңар, кыздар жаман деген жокмун. Балдарда көп жаман болуп баратат. Наркомандар көбөйүп көбүрөөк басынтасыз да, сиз ар бир программаны көрсөмчү, негизичи. Анан ошону айтып коеюн деген. Өзү кызга 40 жерден тыю дейт. Бүт баарыбыз кыздарды тыйыш керек, урушуш керек. Эмнеге? Анткени тартиптүүрөөк болсун деп. Анткени кыздар көбүнчө сезимини алдырат. Аябай уят кылат бизде ата энени. Кыз киши эркекке караганда ата энени көп уят кылат. Туурабы, туура эмеспи? Мисалы мына азыр сүйүшкөнчү жигит менен. Жигит уят болбойт, кыз уят болуп калат. Ата энени уят кылат. Илгери бүт айылдын баары уят болчу. Азыр эми мындай тууганчылык жок болуп калды, уруучулук. Эмесе бүт уруу бир кыз үчүн бүт уруу уят болуп калчу. Ошон үчүн кыздарга көбүрөөк айтылат насихат. Андай кылба, андай баспа, андай жүрбө деп, ошо 40 жерден тыюу деген ошо бүт баары адамдардын баары, тайжың да, тайнең да, улуулар да, эжелер да, мугалимдер да баары тыят. Рахмат. Ассаламу алейкум агай.
сиздин айтып атканыңыздарга мен бир четинен кошулам, бир четинен кошулбайм да. Мисалы сиз айтып атасыз, илгери боз үй жашашкан, илгери мындай болгон деп. Илгери деп сүйлөгөн менен азыркы убакытка аны келтире албайбыз. Мисалы илгери адамдар деле чапан менен жүргөн, сизге окшоп костюм кийип, туфли кийген эмес да, албетте. Мурункуду. Мен айтканым, илгери биздикиндей шарттар болбогондо да денесин саткан эмес деп айтам. Мен жанагы үйлөр жөнүндө айткан жокмун. Айлык болгон эмес, жумуш болгон эмес, колхоз, совхоз болгон эмес, эч кандай жумуш жок болгон. Агай ал бирок ошондо да денесин саткан эмес. Кызын бир жака жумшап жиберген эмес Россияга. Эми ал убакытта кыргыздардын мындай жашоо түрчүмү мындай мал чарбачылык болчу да. Азыр мына тоолордун баары бош турат. Тоолордун баары бош турат, бирок мезгил өзгөрүп атат да. Илгеркидей болуп эле баарыбыз жашай бербейбиз да аякта. Мына жашап атпайбы, дуңгандар жерде айдап атпайбы? Эми ал дуңган, биз болсо кыргызбыз да. Кыргыз. Жакшы. Мен айтмакмын мындай. Бир мамлекетти күнөөлөп атабыз, бир мугалимдерди күнөөлөп атабыз, ата-энелерибизди күнөөлөп атабыз да, бирок башка бирөөнү күнөөлөгөндөн баштап өзүбүздү биринчи билишибиз керек. Өзүбүздөн башташыбыз керек да. Бул эмнеге? Мугалимдерге деле шарт түзүп беришибиз керек. Ата-эне деле кандай болгон күндө деле биз ага балабыз. Бандит болуп кетесиңби, зек болуп кетесиңби, сен ага баары бир баласың. 50-60 жашка чыкканда деле бала боло бересиң да. Ошондуктан мугалимдер тарбия бербейт деп атасыз. Мугалимдер тарбия болушунча эле берип атат. Аларга шарт жок. Мектептер эски, ар кандай мындай жаңылануу, слайд-шоу, мындай проекттер эмелер жок болуп атат да. Ошолорду түзүп берсе мамлекет, мисалы балалардын баары эле жакшы болмок. Мына мисалы мындай биз ушундай көнүп алдык да, шарт болсо эч кимибиз бузулбайбыз, эч кимибиз дене сатпайбыз деп. Мына Европада биздикинен шарт эң сонун бүт баары бар. Бирок ата-энени таштаган бүт баары наркомания, бандитизм, сойкулук бүт баары бар. Биз шартка шылтабаш керек, урматтагандар. Көпчүлүгү мына бизден. Биз тартипке келиш керек, биз тартиптүү болуш керек, тарбиялаганды үйрөнүш керек, туура тарбия бериш керек. Жакшы, рахмат. Бизде Алла Таала деген акыл берген. Биз ойлонушубуз керек. Ушу иш туурабы, туура эмеспи, Алла Таала жагабы, жакпайбы, ушто ойлонушубуз керек. Алла ыраазы болсун. Мисалы, жантарлар эле эгерде окуучу ошону мындай мисалы ошондой сайттарды деле жаап салса болот деп ойлойм. Же өзү кирбей коюш керек, эң негизгиси өзү кирбей койсо, рахмат. Алда айтып атпайсыздарбы, дуңган менен кыргыздын салтын, ушу жашоо шартын салыштырып атасыздар. Дуңган эли кыргыз элине караганда эмгекчил келишет да. Анан көп айтып калышат, кыргыздар жалкоо деп. Балким ошондой болушу мүмкүн. Балким жалкоо кыргыздар, а балким дуңгандар эмгекчил болуп келиши мүмкүн талаага. Аракет кылсак жеңебиз. Аракет кылсак жеңебиз. Саламатсыздарбы? Биринчи негизи сиздерге рахмат, ушинтип айылдарга ушинтип келип, бар немелерди, проблемаларды ушинтип телевизордон көрсөтүп атканыңыздарга. Негизи буга кыргыздар дагы күнөөсү бар, бирок негизи чет мамлекеттерди турап атабыз да өзүбүзчү. Ошо биздин катуу немебиз болуп атат да. Дуңгандар аларды туурабайт, ошон үчүн алар неметет. Азыр адамды бузуп аткан бул байлык да. Негизи илгери күнүмдүк тамагын эле таап жүрсө, азыр келечекке 1 жылга деп атат. Негизи буга мамлекет дагы күнөөлүү болуп атат да. Анткени мамлекет ошо неме Кыргызстанда жумуш жоктук, ошо мамлекет күнөөлүү да жумуш жоктукка. Анан ошон үчүн ата-энелер жумуш таап бериш керек. Ата-энелер ошон үчүн Россияга кетип атат. Кыргызстанда деле иштесе болот да. Анан Россияга кеткен үчүн балдарына тарбия бере албай калып атат да. Азамат, сиздер. Азыр мен айтайын дегеним, биз ата-энелер жакыр жашаган үчүн балдар мектептен татыктуу билим ала албайт дейбиз. Бирок биз азыркы учурда балдар мектептен өзлөрү ошо ата-энеси канчалык болушунча шарт түзүп берсе дагы окуучулар өзлөрү туура билим албасаң кайра эле ошол жашоо кайталанып жатат. Эгер азыр жок деген азыр бизде деген Кыргызстан боюнча 3000ге жакын мектепте билим берилет. Ошонун арасында 860 деген лицей бар. Эгер мектепти жок дегенде 9-классты же 11-классты татыктуу бүтүрүп туруп, ошол лицейди жоктон ширетүүчү, куруучу жумуштарды бүтүрүшсө, ошо ар бир окуучу эле кийин ошо өзүнүн баласына жакырчылыктын айынан туура тарбия ала албайт дегендиктен эмес, ошол өзүнүн бала кезинен өткөргөн билими менен ошол жашоосу менен кийин баласына кайра туура жол түзүп берсе болот. Азыртадан жаман жолдорго барып
кетип аткан балдар арабызда көп. Бирок кийин ал чоңойгондо андан эч кандай жакшы кызматкер чыга албастан аркасынан алдагы чет жерге же бар эмес, бирок чет жерге кетиши мүмкүн. Же болбосо ичкиликтин айынан күйүттөп ичкиликке берилип кетип, балдары кароосуз калып, кайра эле ошол көнүмүш кайталанып жүрөт. Ошондуктан ар бир окуучу өзү деген келечекке болгон бир максат коюп, ошого жетүүнү көздөш керек деп ойлойм. Эми эже кыскарактан жыйынтап менин оюм мындай болуп атат. Азыркы заманда кыздар балдарды жакшы билим албайт, анан кыздар балдар мамилеси жаман, кыздар балдарды тебет, кыздар балдарды кубалайт деген сөз. Демек анда кыздардын классын өзүнчө ачыш керек, балдардын классын өзүнчө ачыш керек. Министрликте, билим министрлигинде реформа болуп, детсадтан баштап кыздарды өзүнчө, балдарды өзүнчө тарбиялап, бир эле мектепте, бирок класстары бөлөк болсо, мүмкүн кыздарыбыз тартиптүүрөөк, тарбиялуураак болуп чыгат деп ойлойм. Чогуу отуруп, ошол жерден кене дейинен бири-бирин тебишип, бири-бирин койгулашып көнүп алгандан кийин ал кийин турмушка чыкканда да күйөөсүн сабайт деп ойлойм. Ошон үчүн детсадтан баштап бөлүш керек. Бир эле мекеменин ичинде. Жакшы пикир, жакшы. Ана сиз жана айтпадыңызбы, тарбия иштери боюнча айтып койсо, мугалимди жумуштан кубалады, анан эмне кылды депчи. Чындыгында бул туура эмес. Биздин менталитетке бул нерсе жакпайт, туура эмес. Балага демократия берүү негизи биздин менталитеттин эң чоң катасы да. Бизде таптакыр башкача тарбиялаган. Бул киши деле менен эме болот болуш керек. Улууга караба өйдө, катуу сөз айтпа, кечиримдүү бол деген сөз бар, туурабы? Ошон үчүн биз балдар өзүбүздүн эмебизди алышыбыз керек, менталитеттин баягы мындайча принциптерин. Биз кечиримдүү болушубуз керек, улууга урмат кылыш керек, кичүүгө ызат кылыш керек. Ошондо гана оңолобуз. Силердин билимиңер, ойлогон ой жүгүрткөнүңөр, чоңдордун билимдүү силердин мугалимиңердин деңгээлинде эле болуп атат да. Билим айтып атасыңар, мектеп күнөөлүү эмес, ата-энелер күнөөлүү эмес деп, ар бир жаштардын өзүнүн өндүп атасыңар. Мен ошол жерге силерге бир максат койгум келет да. Кореецтердин элдеринде бир мындай макал бар. Максаты жок адам жел учурган кагаздай дейт да. Жел кагазды каяка учурса, ошол жака эле темселеп жүрө берет экен да адамдар. Ошондуктан ар бир жаш ушул күнүңдөн өзүңдүн алдыңа максат койсоң, ошол максатка жетүүгө аракет кылсаң, ага эч кандай кедейчилигиңер дагы таасир этпейт, бай болуп кеткениңер да таасир этпейт, мамлекеттин бай болгондо таасир этпейт, мамлекеттин кедей болгондо таасир этпейт. Ар бир адам өзүнүн максатына жеткенге аракет кылыш керек. Ошондо өзүңөр билимдүү, илимдүү, жакшы жаштардан, мамлекетке жакшы салым кошо турган жаштардан болуп өсөсүңөр да. А силердин максатыңар ошол болуш керек, мамлекетти гүлдөш керек. Анан өзүңөр жакшы жаран болушуңар керек. Мен ошол тилегиңерге, жеткениңерге тилектешмин. Мына сүйүү деп атат. Жок, сүйүү эмес, үй бүлө курганды үйрөтүш керек. Келечекте үй бүлө болосуң, барганда үйдү мындайча карайсың, кайненеге мындай мамиле кыласың, күйөөңө мындай мамиле кыласың, аялыңа мындай мамиле кыласың. Мына ошол нерсени тарбия дейт. Тарбия деген адам кылып чыгаруу. Ошону үйдө да үйрөтүш керек, мектепте да үйрөтүш керек. Сабак өтө көп болуш керек. Биз көбүнчө бүт баары эле математика, химия болуп атат. Буну илим дейт, талим дейт. Талим. Тарбия деген башка нерсе. Тарбия деген адам кылып чыгаруу. Мына биз азыр айтып атабыз, мынча процент эле, 50% эле жаман деп. Жок, 50%-тен да көп. Жаманыбыз көбүрөөк болуп калды. Мурда жаман аз болгон. Бирин серин 1-2 киши жаман болгон айылда. Азыр наоборот, 1-2 киши жакшы болот, болбосо ал да жок. Азыр келип сыймыктанып кое турган киши жок. Депутатты алып келсең, ал деле уру. Президент десең, аның да башка. Сыймыктанып турган президент. Мына ошондой болуп атат. Анткени тарбия жок. Биз талимди көп беребиз. Академик, жөнөкөй нерсе жок. Элдикин урдайт, жейт, ичет, качат. И элди атат. Мына ошон үчүн бизге баарыбызга азыр тарбия керек, иман тарбиясы. Иман тарбиясы керек. Ана ошондо биз чыныгы адам болобуз. Бирөөдүн малын жебейбиз, бирөөдүн укугун төбөлөбөйбүз, ата-энени жакшы карайбыз, ууларды сыйлайбыз, өзүбүз татыктуу жашайбыз. Чоң рахмат. Номер 2 Акылбек Турсуналиев атындагы орто мектептин жаштары менен жана агартуучулар менен бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде жаштардын адеп ахлагы деген темада сөз кылдык. Бул
жаштардын оюнан жана эже агайлардын оюнан сиздер жакшы чечимдерди чыгарып алат деген ойдобуз. Эмне дейбиз? Биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу, билимдүү болсо ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы жараткан айтат, силер өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрүлбөйт дейт. Демек, коомду өзгөртө турган ар бир атуул өзүнөн гана баштаса, буюрса сөзсүз Кыргызстанга жана өлкөбүзгө салым кошот деген биздин ушул жаштарыбыз тилек максатыбыз эле ушул адеби менен, маданияты менен башкаларга таанылса деген максат. Ушул чыр эмес, ыры менен таанылса деген максат. Жаштар сүйлөшүн теле долбоору кийинки чейин коштошот. Саламатта калыңыздар.